Дүйнө тез өзгөрүүдө, ал эми турак жайга болгон муктаждык күн сайын өсүүдө. Салттуу курулуш ыкмалары көп убакытты жана акчаны талап кылат. Мындан чыгуу жолу жокпу? Бар. Инновациялык технологиялар курулушту тезирээк, арзаныраак жана натыйжалуу кылууга мүмкүнчүлүк берет. Бүгүн биз революциялык M2 технологиясы менен таанышабыз. Бул өтө жеңил жана бекем панелдерден турган курулуш системасы. Эң негизгиси бул инновация Кыргызстанда да жеткиликтүү. M2 панелдеринин жардамы менен 2 ай ичинде көп кабаттуу имарат жана ыңгайлуу турак жай курулганын өз көзүңүз менен көрөсүз. Бул чыгарылышта атмосферага зыяндуу заттардын чыгышын азайтып, экологиялык жактан таза имараттарды курууга мүмкүнчүлүк берген M2 курулуш системасы кандайча иштейт? Эмне үчүн бул панелдерден жасалган имараттар ошол эле калыңдыктагы кадимки дубалдардан 6 эсе жылуу? Бул конструкциялар канчалык бекем жана бул укмуштуудай панелдер кантип өндүрүлөт? Бул панелдерден кантип имараттар курулат? M2 тарыхы 1981-жылы башталган. Ал кезде италиялык инженер Анджело Кандираччи курулушту тез, жөнөкөй жана жеткиликтүү кылуунун жолун издеп жаткан. Анын уникалдуу тажрыйбасы бар эле. Ал курулушта да, машина куруу тармагында да иштеген. Так ушул билимдердин айкалышы аны революциялык чечимге алып келген. Башында технология монолит деп аталган. Бул технологиянын автору жеңил пенополистирол менен бекем болотторлорду бириктирип, жаңы курулуш системасын түзгөн. 1995-жылы компаниянын түзүмүндөгү өзгөрүүлөрдөн кийин технология азыркы M2 аталышын алган. 30 жыл ичинде компания өнүгөт жана курулуш материалдардан баштап толугу менен көз карандысы система түзүп чыккан. Бул системада проект түзүү, өндүрүш жана монтаждоо камтылган. M2 бүткүл дүйнө жүзү боюнча өндүрүштүк линияларды жеткирип, адистерди окутуп, курулушту уюштурууга жардам берет. Азыр бул технология 50дөн ашык өлкөдө колдонулат, себеби ал курулуштун бир нече критикалык көйгөйлөрүн чечет. 2022-жылы август айында Бишкекте Кыргызстандын курулуш тармагын өзгөртө турган окуя болду. Кыргыз бетон курулуш компаниясы өлкөдө M2 панелдерин өндүрүүчү биринчи завод ачты. Ишкана жылына 222 000 чарчы метр панель өндүрөбүз деген олуттуу ниетин билдирет. Жаңы заводдо толук цикл түзүлгөн, долбоорлордон тартып, даяр курулуш элементтерин чыгарууга чейин. Цехтерде дуалдардан тартып, тепкич панелдерине чейин продукциянын бүт спектрин чыгара ала турган заманбап италиялык жабдуулар орнотулган. Бирок технологияны сатып алуу жетишсиз, аны өздөштүрүү керек. Ал үчүн заводдо өндүрүштү жөнгө салууга жардам берген жана жергиликтүү жумушчуларды окуткан италиялык адис чакырылган. Ал теориялык жана практикалык жактан жумушчуларды толугу менен үйрөтүп чыккан. Команда үчүн биринчи сыноо өз имаратын куруу болду. Практика жүзүндө панелдердин бардык түрлөрүн, дуалдарды, жабууларды, тепкичтерди колдонуу жана толугу менен бир имаратты ишке киргизүү максаты коюлган. Ар бир курулуш пайдуалдан башталат. Дароо эле технологиянын биринчи артыкчылыгын көрсөк болот. M2 панелдери жеңил болгондуктан пайдуалды жапызыраак эле кылса болот. Келечектеги имараттын периметри боюнча терең эмес аң казылып, арматура тору төшөлөт. Андан соң бетон куюлуп, дуал панелдерин карматыш үчүн арматуранын кичинекей өзөктөрү калтырылат. Мындай пайдуалды куруу үчүн кадимки курулушка караганда 3 эсе аз материал жана убакыт кетет. Эми эң кызыктуусу дуалдарды орнотуу. Куруучулар ошол арматураларга эле панелдерди кийгизип кете беришет. Карагылачы, аларды оор техниканы колдонбой эле кол менен көтөрүп орнотсо болот. Панелдер жөн гана арматурага кийгизилип, атайын бекиткичтер менен бекитилет. Ушинтип кадам сайын биринчи кабаттын дуалдары өсүүдө. Өзгөчө панелдерди каалаган формага келтирүү жеңил болот. Карагылачы, эч кандай болгарка жок эле кадимки кол ара менен кесип жатат. Бетон жана кирпич менен иштөө канчалык оор экенин өзүңүз деле билесиз. Мына биринчи кабаттын дуалдары тургузулду жана биз көптөгөн тирөөч түтүктөрдү көрүп турабыз. Алар конструкция монолит болгонго чейин монтаждоочуларга жогорку жакта тынч иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Ошол эле кезде бул жагынан коммуникациялар киргизилүүдө. Кадимки үйдө электр зымдары үчүн дуалдарды чаап, чаң топуракка аралашкан жагымсыз жагдай жаралмак. Ал эми бул жерде электриктер жөнөкөй курулуш фенин колдонушат. Ысык аба пенополистиролдо жолдорду салып берет. Ал эми зымдар болсо так керектүү жерге ойлогондой жайгашат. Мында панелдер бекем бойдон калат. Эң маанилүүсү толугу менен өрт коопсуздугу сакталат.
Убакыт өтүп, имарат көз алдыбызда өсүүдө. Экинчи кабат жарымына чейин көтөрүлүп калды. Биринчи кабаттын дуалдары болсо шип бетон менен капталууда. Жана бул жерде M2 технологиясынын бекемдигинин негизги сыры ачылат. Жеңил панель чыныгы монолитке айланат. Болот торлордун ортосундагы мейкиндикти толтурган бетон жөнөкөй дуалга караганда 70 тоннадан ашык жүктү көтөрө ала турган конструкцияны түзөт. Эки жумушчу панелди экинчи кабатка кандай оңой көтөрүп жатканына көңүл бургула. Салттуу курулушта мынчалык материалдарды көтөрүш үчүн кран керек болмок эле. Ал эми бул жерде болсо баардык иш кол менен жасалып жатат. M2 системасынын негизги артыкчылыктарынын бири ушунда. Ал курулушту тез гана эмес, ыңгайлуу да кылат. Эми болсо эң кызыктуу этаптарга келдик. Тепкичти орнотуш керек. Бул үчүн атайын тепкич панелдери колдонулат. Бетон куюлгандан кийин бул конструкция тепкич болуп кургап калат. Бирок эң таң калыштуусу бул тепкичтин үстүндө бетон куюлганга чейин эле басып жүргөнүн көрсөк болот. Анын сыры торлордун өзгөчө конструкциясында. Алар жүктү бирдей бөлүштүргөн мейкиндик каркасын түзөт. Бетон куюлгандан кийин тепкич имарат менен бир бүтүн болуп, конструкцияны андан да бекем кылат. Лабораториялык сыноолор M2 панелдеринен жасалган имараттардын 9 балга чейинки жер титирөөгө туруштук бере аларын көрсөттү. Жер титирөөдө конструкция бир бүтүн монолит катары иштеп, жүктү бүткүл имарат боюнча бирдей бөлүштүрөт. Убакыт өтүп жатат. Экинчи кабаттын үстү жабылып жатканын көрүп турабыз. Иш тез жүрүүдө. Панелдер ошол эле жерде керектүү өлчөмдөргө келтирилүүдө. Фасад тарабынан экинчи кабат дээрлик даяр. Жакында имарат акыркы жасалгалоого даяр болот. Бул жерде M2 системасы өзүнүн универсалдуулугу менен кайрадан таң калтырат. Панелдер каалаган фасад материалдары менен шайкеш келет. Аны штукатурка, таш же башка материал менен каптаса болот. Бул технологиянын негизги артыкчылыгы имарат пайдаланганда билинет. Эсептөөлөр көрсөткөндөй, мындай конструкция курулуш учурунда CO2-ни, башкача айтканда углеродду 40%га аз чыгарат. Ал эми пайдалануу учурунда 65%га чейин азаят. Эмнеге десеңиз, жылуулук изоляциясы жакшы. Ошондуктан энергияны керектөө 2 эсе кыскарат. Жайында ичи салкын, кышында жылуу. Жана мунун баары жылытууга жана муздатууга кеткен ашыкча чыгымдарды азайтат. Бул системанын ар бир элементи дүйнөнүн алдыңкы лабораторияларында олуттуу сыноолордон өткөн. Италияда бекемдүүлүгү жана өрткө туруктуулугу текшерилген. Японияда сейсмотуруктуулугу, Австралияда жергиликтүү үй куруу стандарттарга жооп бергендиги, АКШнын сыноо борборлорунда панелдер аскердик стандарттарга жооп бере тургандыгы текшерилген. Бул изилдөөлөрдүн натыйжалары ынандырарлык жакшы десек болот. Өрт учурунда панелдер өз касиетин 2 сааттан ашык сактайт. Бул RAID 120 өрткө туруктуулуктун эң жогорку классы. Башкача айтканда, 120 мүнөт бою конструкция жүктү көтөрүп, отту өткөрбөй, жылуулуктун изоляциясын сактап турат. Саатына 125 чакырым ылдамдыктагы шамалда имарат аска сыяктуу турат. 30 жыл ичинде M2 панелдеринен жасалган имараттар дүйнөнүн эң сейсмикалык коркунучтуу аймактарда сыноодон өттү. Аянты 100 чарчы метрден ашык атайын стендтерде конструкциялар күчү 9 балга чейинки жер титирөөнү имитациялаган титирөөлөргө дуушар кылынган. Таң калыштуусу, көптөгөн сыноолордон кийин панелдерде жаракалар пайда болот. Бирок урап калбастан дагы деле жүктү көтөрүп турган. Эч кандай күтүлбөгөн кулап кыйроолор жок. Конструкция деформацияларга акырындык менен көнүп, өзүнүн бүтүндүгүн сактаган. Сейсмикалык коопсуздук маселеси бар өлкөлөр үчүн бул өтө маанилүү артыкчылык. Мына биздин биринчи имарат да даяр болду. Бир нече айдын ичинде бош жерде Кыргыз бетон курулуш компаниясынын заманбап кеңсеси пайда болду. Түз дуалдар, кооз фасад, ишенимдүү имарат. Мунун баары жөн эле курулуш эмес, жаңы технологиялардын мүмкүнчүлүктөрүнүн жандуу демонстрациясы болуп калды. 2024 жылдын ноябрь айына карата 2 жылдан азыраак иштөө мөөнөтүндө Кыргыз бетон курулуш компаниясы жаңы технологиянын Кыргызстанда керектүү экенин далилдей алды. Сандар менен айтсак, 41 объект курулган, 26 000 чарчы метрге жакын панелдер өлкө боюнча үйлөрдүн, кеңселердин жана башка имараттардын дуалдарына айланды. Бүгүнкү күндө Кыргыз бетон курулуш заводу курулуш маселелерин чечүүнүн толук спектрин сунуштайт. Алардын арсеналында бийиктиги 20 кабатка чейинки имараттар үчүн дуал панелдери, чатыр жана жабуу панелдери, тепкич конструкциялары жана арка жасоо үчүн атайын панелдер бар.
Бул технология ири курулуш компаниялары үчүн гана эмес, ушул эле панелдерден ыңгайлуу жеке үйлөр, көп батирлүү имараттар, мектеп, оорукана жана башка имараттарды курса болот. Тез, сапаттуу жана эң маанилүүсү айлана чөйрөгө зыян таасири жок. Анткени M2 панелдеринен жасалган ар бир имарат бул курулуш тармагынын жашыл келечегине салым. Эң таза энергия бул сарпталбаган энергия. Бул принцип M2 философиясынын негизинде жатат. Имараттардын жакшы жылуулук изоляциясы, энергия керектөөнү жана булгоочу заттардын чыгарылышынын 2 эсе азайтууга мүмкүнчүлүк берет. Экологиялык тазалык дегени жайында кондиционерсиз эле салкын болот. Ал эми кышында жылытууга минималдуу чыгымдар кетет дегенди түшүндүрөт. Дубалдар түз болгондуктан шамал кирчүү жерлер жок болот. Дубалдары дем алып турат. Көгөрүү жана нымдуулуктун пайда болушуна жол бербейт. Так ушундай ыңгайлуулук деңгээлин M2 технологиясы камсыз кыла алат. Эми бул инновациялар Кыргыз бетон курулуш заводуна кандайча ишке ашырылып жатканын карап көрөлү. Панелдин кандай түрлөрү өндүрүлөт? Бир катмарлуу панель 6 кабатка чейинки үйлөрдүн дубалдары, тосмолору үчүн жеңил, бекем, тез курулат. Кош катмарлуу панель 20 кабатка чейинки бийик үйлөр үчүн алынбай турган опалубка катары колдонулат. Сейсмикага туруктуу. Арка панели чоң аралыктарды жабуу үчүн каалаган формага ийилет, өзгөчө бекем, жылуулукту сактайт. Жабуу панели шип жана чатыр үчүн темир бетон устундары менен күчөтүлгөн, жеңил конструкция. Тепкич панели тез жана жеңил курулуучу тепкичтер үчүн үстүндө каалаган жасалга колдонулат. Тепкич тосмо панели тепкич аянтчалары үчүн үзгүлтүксүз изоляция катмары. Башка панелдер менен айкалышат. Эми Бишкектин жаңы конушунун бирине баралы. Бул жерде M2 технологиясы менен жеке үй курулуп жатат. Бул технологиянын жеке секторда кандай иштерин көрсөк болот. Бийиктиги 6 кабатка чейинки имараттарды куруу үчүн колдонулуучу системанын базалык элементи бир кабаттуу панель колдонулат. Карагылачы, үйдүн дубалдары кандай тез өсүүдө. Усталар панелдер менен оңой эле иштешет. Эч кандай кран жана оор техника керек эмес. Панелдер пайдубалга орнотулуп, бири-бири менен бириктирилет. Мына келечектеги үйдүн каркасы даяр. Бурчтарга өзгөчө көңүл бурулат. Бул жерде суук көпүрөлөрү пайда болбосун деп, баардык нерсе майда чүйдөсүнө чейин ойлонуштурулган. M2 технологиясын чындап өзгөчө кылган нерселер жөнүндө айтып берели. Негизги артыкчылыктардын бири иштөөгө ыңгайлуулугу. Панелдердин жеңилдиги монтаждоочуларга аларды дээрлик кол менен орнотуп, кадимки курулуш зымы менен бириктирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ал эми коммуникацияларды коюу өтө жеңил. Жөн гана ысык аба менен пенополистиролдо жол салынат. Электр зымдары же болбосо түтүктөр керектүү болгон жерге төшөлөт. Проекторлор жана архитекторлор M2 M2 панель CAD программалык камсыздоосун колдонот. Бул Bentley компаниясы менен биргеликте иштелип чыккан. Каалаган татаалдыктагы имараттардын проектилерин түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Программа жөн гана чиймелерди түзбөстөн керектүү материалдардын санын эсептеп, спецификацияларды түзөт жана келечектеги имаратты 3 өлчөмдүү сүрөттө көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бүгүн бул инновациялар Кыргызстанда Кыргыз бетон курулуш заводунун аркасында жеткиликтүү болууда. Ишкана жөн гана панелдерди өндүрбөйт. Ал проекттен баштап даяр имаратка чейин курулуш маселелерин комплекстүү түрдө чечүүнү сунуштайт жана бул технологиянын биздин өлкөдө чоң келечеги бар экендигин белгилейт. 30 жыл бою M2 компаниясы курулуш материалдарын өндүрүүдө дүйнөлүк лидер болуп келет. Өлкөбүз акыркы жылдары өнөр жайын активдүү өнүктүрүп жатат. Бул технологиянын Кыргызстанга эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын белгилегенден кийин келүүсү өзгөчө символикалык көрүнүш. Демек бул технология ар кандай сыноолордон өтүп келди десек болот. Аталган технология көптөгөн өлкөлөрдө колдонулат. Мисалы Италияда массалык түрдө үйлөр салынат. Колумбияда сейсмикалык активдүүлүк жана тропикалык климат болгондугу үчүн колдонулат. Африка мамлекеттеринде ылдам жана арзандыгы үчүн колдонулат. Сауд Аравияда арзан турак жай куруу үчүн. Европанын Испания, Португалия жана Греция мамлекеттеринде колдонулат. Тоолуу Кыргызстан үчүн M2 технологиясы өзгөчө перспективаларды ачат. Турак жай маселеси биздин жарандар үчүн эң курч маселелердин бири экени жалпыга маалым. Жаңы жетишкендиктерди колдонуу аркылуу жеткиликтүү турак жайларды тез куруу үчүн M2 панелдери эң жакшы чечим. Кыргыз бетон курулуш бул жөн гана завод эмес. Бул келечектин курулуш материалдары жаралып жаткан заманбап технологиялык борбор. Бул жерде ар бир кардар толук колдоого ээ болот. Заманбап панель CAD программасынын негизинде проект түзүүдөн тартып курулуш учурунун соңуна чейинки колдоого алынат.
Бул долбоор Кыргыз индустрия ачык акционердик коомго тиешелүү. Биздин өлкө дүйнөдөгү эң алдыңкы технологияларды колдонуп, өнөр жайларды түзүүдө. Мындай өндүрүштөрдүн өлкөбүздө пайда болуусу жаңы жумуш орундарын түзүп берет. Бул Кыргызстандын бүткүл курулуш тармагынын өнүгүүсү үчүн түрткү болот. Бүгүн МД технологиясы турак жай маселесин чечүүгө, биздин жарандар жашай турган заманбап, экологиялык жактан таза жана коопсуз имараттарды түзүүгө жол ачып берди. Бул мектептерди, ооруканаларды, бала бакчаларды, өнүгүп жаткан өлкөгө керектүү болгон баардык нерселерди куруу мүмкүнчүлүгү. Келечекти эски ыкмалар менен куруу мүмкүн эмес. Бул принцип бүгүнкү Кыргызстан үчүн өзгөчө актуалдуу. Жана МД технологиясын ишке киргизгенибиз биз жөн гана дүйнөлүк трендтерди ээрчибестен заманбап инновациялык экономиканы түзүүгө активдүү катышып жатканыбызды көрсөтүп турат. Бул технология менен курулган ар бир имарат бул жөн гана баш калкалоочу жай эмес. Бул биздин өлкөнүн өнүгүүсүнө, анын технологиялык жана өнөр жайлык келечегине салым деп билүүгө негиз бар. Кыргыз бетон курулуш заводу бул биздин өлкөнүн өнөр жай потенциалын өнүктүрүүгө багытталган кыргыз индустриянын көптөгөн долбоорлорунун бири гана. Кийинки чыгарылыштарда биз Кыргызстанда иштеп жаткан же ишке киргизүүгө даярдалып жаткан башка инновациялык өндүрүштөр жөнүндө айтып беребиз. Биз менен өлкөбүздүн өнөр жайы кандайча өнүгүп жатканын биринчилерден болуп билип туруңуздар.